Ассаламу алейкум экендештер, такси коллегалар, кандайсыңар? Жакшысыңарбы, иштеп атасыңарбы, иштериңер болуп атабы? Чото 2-3 күндөн бери жумуш өтө слабый болуп атат, Эмне болуп атат? Бүгүнкү чыгарылышта бул эмнеге кайсы камера колдоном, эмне аппарат колдоном, ошол боюнча кыскача маалымат бере кетейин дегем. Анткени каждый видео чыккан сайын адамдар суранып атышат, эмне камера колдоносуң, эмне аппарат колдоносуң, ошол боюнча кыскача түшүндүрүп бериши депчи. Анын баштардын алдында кичине кулактандырууга көңүлүңүздөрдү бурат. Ким жакшы таксопарк издеп аткан болсо, келечек таксопарктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 2, же болбосо күнүнө 100 рубльдан. City Mobile доставка грузовой баарын подключение кылат, кесатка жардам берет. Акциясы бар, если досторуңарды алып келсеңер, шотуңарга 1000 рубльдан салып беришет. Так что кошулгула, иштейле. Ушул номерге чалсаңар, тарс кошуп коет. Кеттик анда. Эми колдон келишинче түшүндүрүп бергенге аракет кыламын. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эң биринчи YouTube'ду баштаганда бул телефон менен баштаган болчумун. Бул телефондун аты Samsung Note 10 Lite. Камерасы өтө сонун. Мындай ручкалар бар. Муну, по-моему, алганыма 4 жыл болду да. 4 жыл мурун мунун баасы 25 000 рубль болчу. Азыр мындай телефон сатпайт, чыкпайт да азырчы. Анткени суроо болушу мүмкүн, эмнеге көпкө чейин иштейди депчи. Бул телефон менен вообще таксометр менен иштеген эмесмин да, жана Яндексте иштеген эмесмин. Яндекске башка телефон колдоном. Яндексте мунун телефондун аты Samsung A8 Plus. Бул телефондо ток эми бар, Яндекс бар, болду. Башка эчтеке жок да. Жумушка чыгам, телефонду алам, коем, иштеп баштайм. Бүткөндөн кийин ушул машинада эле калат. Анткени баарыңарга совет берет элем. Негизи таксиде иштегендер болсо, ошо өзүнчө бир телефон алып колдонсоңор жакшы да. Мисалы 2 телефон болсо жакшы да. Бирөөсү Яндексте, бирөөсү рабочий болупчу. Анткени Яндекстин эмеси өтө жаман да, приложениясы телефонду катытып, көпкө чейин иштетпей коет да. Анан дагы видеолордун арасында интервью алган жерлерим бар. Ал интервьюдан бул телефонду колдоном. Мунун аты iPhone 14 обычный. 128 гигабайтов деп коет. Камерасы мында ачылат. Кай кетти? Ё-моё. Мында ачылат. Ачып туруп эле баштай берем. Мунун баасы, по-моему, 87 000 алгам. Жарым жыл болуп калды ужечи. Өтө сонун телефон. Как раз ушу YouTube тарткандар болсо, баштайм дегендер болсо, ушул телефонду совет кылат элем. Аябай сонун телефон экен, жакты да магачы. Мен негизи мурун iPhone деле колдончу эмесмин. Мурун бир колдонгон бир жолу жана iPhone 4 дегенчи. iPhone 4 канча эле ошол. Көп жакпай алганда батарейкасы отуруп калып эле, баягы зарядкасы чыдабайт болчу да. Азыркы iPhone'дордун зарядкасы нормальный жакшы экен да, жакшы иштейт экен. GoPro'ну тарта кетейин. GoPro ушундай болот. Жанагы машинада ар кандай ситуация болуп кетсе, ушуну күгүзага алып, ушу менен тартам да. Андан кийин биякта да бир регистратор бар. Бул регистратор мындай простой регистратор, мындай камера салонун ичинде тартат, и сыртында тартат да. Бирок бул телефон менен эч кандай YouTube'га тиешеси жок да. YouTube менен кире албайт болчу. Голос мындай голосовойлордо жакшы эмес, мындай чисто эме да. Жолго эле да, негизичи. Мындай жакындатып көрсөң бул да удобный бирокчу. Муну болсо 2016 жылы алгам. 5 000 рубль алгам да. Ошондон бери иштеп жүрөт. Таксометри колдонгон телефон бул ушул машинада калат, постоянно ушул жерде турат, место ушул да. Note 10 Lite бул постоянно жанымда жүрөт, рабочий телефон да. Ушундай кыскача эле видео болду. Кичине бир камера боюнча маалымат берейин деген болчумун. Кимге жакса лайктан коюп, подпискадан таштап кеткиле. Ошол баарыңарга ак жол анда.